Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Жолкеев. Бүгүнкү биздин программабыз Сокулук районундагы жыл жыйынтыгына багытталмакчы. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Ташкулов Ильяс Акжигитович, Сокулук районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы, акими Ильяс Акжигитович студиясына кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатчылык, рахмат. Эскертип өтөйүн, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде айтылып жаткан ушул бүгүнкү Сокулук районундагы жыл жыйынтыгы боюнча суроолоруңуздар, ойлоруңуздар же пикирлериңиздер болсо, анда 67-01-91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде WhatsApp номери иштеп атат, 0501-67-01-91 сандарына өз билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Ильяс Акжигитович, келиңиз биринчи эле ушул негизи жалпы чүй жергеси бул агрардык областтардын алдыңкы катарында. Ошол себептен сиздерде айыл чарбадагы быйылкы көрсөтүчтөр кандай болуп жыйынтыкталып атат? Рахмат, саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жогоруда өзүңүз башта белгилеп өткөндөй, азыркы мезгилде Чүй облус чындыгында айыл чарбасынын эң алдыңкы облустардын бири. Азыр жана күзгү айдап себүү, күзгү сугат боюнча дагы Кыргызстан боюнча 155 гектар, 150 гектар айдоо болсо, анан 100 гектар, 155 миң болсо, 100 миң гектар биздин Кыргызстан Чүй облусунда болуп атат. Анын ичинде биздин Сокулук районунда негизинен айдоо жерлер 77 миң гектардын ашык аянт жерде айдообуз бар. Быйылкы жылы суунун татыш болгонуна карабастан айыл чарбасы жакшы жыйынтыкталды. Биздин бул эми өзгөчө белгилей турган жагдай болуп атат. Биздин жылдан жылга сугат маселеси аябай оор болуп атат. Суунун татыштыгы байкалып келет. Элибиз бирок негизинен жүгөрүгө, кызылчага көбүрөөк басым жасагандыктан биз ушуну азыркы мезгилде акыркы тамчылатып сугаруу боюнча, жамгырлатып сугаруу боюнча жана күздүк айдоолорго көбүрөөк басым жасоого чакырып келип атабыз да. Себеби дегенде былтыркы жылы жайыбызда жаан-чачын аз болгондон байланыштуу көпчүлүк жазгы айдоолорубуздагы арпаларыбыз, будайларыбыздын түшүмдүүлүгү төмөн болуп калды. Бирок ага карабастан негизинен биздин айыл чарбабыз быйыл 9 айлыкта 106% менен жаба алсак, жылдын жыйынтыгында бир 110%га чейин жабабыз деген ниеттен алып бардык. Биздин жакшы негизги жүгөрү кызылчалары жакшы түшүмдүүлүк беришти. Демек, жалпысын айтканда, негизи жаңы ыкмаларды дагы сиздер тарапта айыл чарбасында колдонуп атыптырсыздар. Ошо тамчылап сугарууну айтып атпайсызбы? Канча жерлерге, канча гектарларга бүгүнкү күндө дыйкандар колдонулуп атат? Тамчылатып сугаруу боюнча бул азыркы күндө бизде Сокулук районубузда бир 865 гектардан 9 гектарга чейин жетейин деп калдык. Тамчылатып сугара болуп атат. Жакшы. Бирок тамчылатып сугарып биз ошончо 1000 гектарга жетпеген жер аянт болгон менен, бирок негизги суу талап кылган өсүмдүктөрүбүзгө тамчылатып сууну берип атабыз да. Капуста, болгарский ушуларга көбүрөөк тамчылатып сууганы алып барып атабыз. Алар биринчиден полянын чекесинде аларга суу жеткирген убактыбыз кетет. Анан сууну көп талап кылгандыктан алар сууну көбүрөөк мезгилде биздин көбүрөөк сууну алышат болчу. Биз ошо 1000 гектарда сууну тамчылатып сугаруу менен көптөгөн көйгөйлөрдү чечип атабыз. Негизинен ылдыйкы зонабызда төмөнкү Чүй, жаңы Пахта тарапта, Камышановка айылдарында ушул жашылча жемиштер көбүрөөк басым жасалат. Ошол себептен ошол жакта көбүрөөк тамчылатып сууга өткөрүп атабыз. Андан сырткары жамгырлатып суугаруу боюнча өткөрүп атабыз. Ал эми күздүк айдоону быйыл аябай көбүрөөк басым жасадык. Айыл чарба министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары Бактыергеч да биздин Сокулук районубузга аябай көп келип атат. Себеби дегенде айыл чарба негизинен биздин райондо көп болгондуктан ошол жерде ал эле койбостон нымдуулукту сактоо боюнча дагы бир жаңы ыкмаларды пайдаланып атат. Ошол жерде жалпы дыйкандарды, жалпы Чүй облусундагы дыйкандарды алып келип ал жерде атайын семинар сыяктуу өткөрдүк. Мындай жалпак тил менен түшүндүрүп бергенде, биз жылга жерди айдай берип, ошол жердин асты катып калат экен да. Биз бир 30-40 сантиметр жерге чейинки жерди гана айдап, асты катып калат экен да. Ошону жарып айдап кое турган бир ыкма тракторлорду ошону алып келип атат. Ошону биздин азыр Московский район Сокулукта ошол ишти алып барып атат. Аны жарып айдап койсок, бир 1 метр, 2 метр нымдуулук сакталат экен да. Кийинки жылы түшүмдүүлүккө жакшы болот экен. Ошону айдап койбостон жана ушуну күздүк сугат маселесин да карадык. Азыркы мезгилде тоо таштагы, булактардан келген суулардын бардыгын күзгү сугатка баарын пайдаландык биз. Жылдыга салыштырмалуу быйыл көбүрөөк пайдаландык ошол нерселерди. Андан тышкары мамлекет тарабынан дагы фермерлерге, дыйкандарга кандайдыр бир
насыяны жеңилдеткен багытта банктардан алуу, андан тышкары лизингке техникаларды берүү боюнча жакшы иштер жүрүп атат. Быйылкы жыл кандай болду сизде? Бизде негизинен МТС деп бизде ачылды. Атайын ошо бизде Сокулук племзавод деген бар. Ошол жерде бизде азыр атайын МТС ачылып, ошол жерде бизде 20 трактор, жана айдап себүүчү селкалар бүт бардык шаймандар менен келди. Ошол мамлекет тарабынан уюштурулуп, бул мамлекеттин алдында болуп. Элдин жеке чарбалардын тракторлору пайдалангандан 20%га арзан кызмат көрсөтүп беришти. Жакшы. Аябай жакшы болду. Себеби дегенде ошо 5000 гектар айдап аткан жер 4000 айдап бериш гектарын. Элибиз да пайдасын көрүп атат. Андан сырткары ошол эле ишкана өзүнүн кирешесин дагы арттырып, өзүнө тиешелүү керектүү шаймандарын өзү чечип жатат да. Бул бир эле биздин райондо эмес, бул Чүй облусунда кызмат кылып, бул жалпы Кыргызстан боюнча кызмат кылууга аракет кылып атат. Жакшы, айыл чарбасында жыйынтыктансыздар, негизи жалпылап айтсак жакшы экен да. Жакшы, эң негизинен жакшы деп жыйынтыктадык. Бирок суу көйгөйүн бирок элге туура, дыйкандарга туура түшүндүрүү максатында ар бир айыл, ар бир дыйканга чейин жеткирүүсүнүн аракетин көрүп атабыз. Себеби жылдан жылга мына быйылкы деле көрдүңүздөр, сууга кургакчылык бир топ болду, ошол көйгөй жаратты. Бул сиздердин эле райондо эмес, жалпы Кыргызстан боюнча негизи аба ырайына байланыштуу дыйкандарга суу маселеси көйгөй жарат десек болот. Бул жалпы эле область республика боюнча. Эми дагы бир өтө маанилүү болгон нерсе, бул баарыбыз жакшы билебиз, өндүрүш бул экономиканын локомотиви да. Сиздерде жаңы ишканалар ачылдыбы быйылкы жылы? Кандай өндүрүштүк тармактагы ийгиликтерге жетише алдыңыздар? Бизде эми шаарга жакын район болгондуктан чындыгында инвесторлор аябай көп келет. Көп учурлар келет. Кээ бир мезгилдерде биз чындыгында жер менен камсыз кала албай да калган инвесторлорубуз бар. Бирок колдон келишинче аракет кылып жасап келатабыз. Мамлекет тарабынан да бул тарапка аябай колдоо жакшы болуп атат. Биздин ишкерлерге дагы мамлекеттибиздин кирешеси дагы элибизге дагы жумуш орун түзүү боюнча. Бул боюнча өзгөчө баса байгылап кетет. Мына урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин катышуусунда ачылган бизде эң чоң Шопоков шаарында азыркы күндө 300-400 кишиге чейин иштеп атат. Айнекстан деген айнек чыгарган завод айнек чыгарган завод ачылды. Азыркы күндө Кыргызстан боюнча айнекти камсыздоону иштеп атат. Бул биринчи этабында болуп атат. Ал эми экинчи, үчүнчү этабы менен бул 3000 кишиге чейин жумуш орун түзө турган ишкана бул. Бул пластиктердин айнектердин ири ишкана болот. Андан сырткары бир 250дөн 500 орунга чейин швейный цех ачылды. Заммайсал деп Сокулуктун центринде. Бул жерде ошо айылдагы үйүндө олтурган келин кыздарды дагы машина уюштуруп атайын ташып келип, ошолордун обедин да берип, ошо кайта үйүнө жеткире турган шарттарды түзүп иштеп атат. Азыркы күндө 250дөн 300ге чейин киши иштеп жатат. Бирок өкүндүргөнү бизде жанагы жумуш орун жок дейт, бирок биз жумуш издеген мезгилдер аябай көп болуп атат. Өтө көп болуп атат. Андан сырткары биз ана жүндү кайра иштетүү боюнча 2 жылдан бери аябай катуу аракет кылып атабыз, бирок быйылкы жылдын этиңине чейин ачабыз деп элек 1-2 оборудованиялар келбей калып, 2026-дын 1-кварталына калып кетти. Бунубуз бүт ачылбай калды. Ал эми биздин Чүй облусунда, Сокулук районубузда, жогорку зонабызда Кызыл Туу, Күнтүү, Сокулук, Сары Өзөндө, Төш булак, Сазда. Негизинен клубника, малина, жашылча көбүрөөк басым жашашат. Аны ошолорду сатууга келгенде бир топ көйгөй жаралат, базардын боюнда алып келип көтөрүп жүргөндөр көп болот. Ушуну кургатып, экспортко чыгаруу үчүн Сампланет деген ишкана түзүлүп атат. Бунун жараянтын баардыгын чечип берип, трансформациядан өткөрүп бергенбиз. Бул да Кудай бул быйылкы 2020 жылдын 1-кварталында ачылат. Кайра иштетүү бул жашылча жемиштин 70 түрүн кургатып экспортко чыгарабыз. Бул биздин Кыргызстанда элемес, экспорттоп чырткыда. Азыркы күндө дагы Германияга чейин чыгарып атышат булар. Жакшы. Андан сырткары жанына дагы бир 3 гектардай жерди дагы трансформация кылып кошуп бердик. Бул атайын кластер болуп атат. Биздин дыйкандарыбыз азыр эмне эксек деп өздөрү чече албай атпайбы? Ошого алдын ала булар ошо эмне эге турган түшүмгө канча өсүмдүккө кетип акчасын берет жазында. Алар эксе кайта күзүндө түшүмдөрдү сатып алат. Ушундай кластерди жерди дыйкандар иштетип, ошол бүт алдын ала булар сатабыз деп мындай намерение менен өзү ылайыкташып ошого даярдай турган ишкана болот. Андан сырткары мына биздин ылдыйкы зонабызда жашылча жемиштерди, капуста, болгарский, сабиз ушуларды көп өстүрүшөт. Негизинен булар экспортко Россияга, Казакстанга чейин бүт баарын ушул жактан кетет. Анан
быйыл мамлекет башчыбыздын өзүнүн киришүүсү менен ушу Камышановка посту ачабыз деп даярдап атабыз. Бул жерде 27-28 гектар жерде азыр документтерин даярдап атат. Кудай 26-жылы ачылат. Ошого байланыштуу биз ушул жерге логистикалык борборлорду куруу боюнча атайын жер ажыратып бергенбиз. 10 гектардай жерди ажыратып бердик. Ал жерде азыр күндө биринчи этаптары башталды. Башталса ушул жерде буларыбыздын азыр капустасы, болгарский күздө аябай арзан мезгилде айласы сатууга туура келип атат. Булар арзанга түшөт. Жазда аябай кымбат. Ошондуктан ошол жерде хаалдык салып, биринчи мамлекеттик кылыпта бир экөөнү ачканга аракет кылып атабыз. Себеби дегенде биринчиден элибизге да пайда болсун, мамлекетке да пайда болсун деп ошонун аракетин иштеп жатабыз. Бул өтө ири ишканалар экен. Өтө ири ишканалар. Кичи ишканалар чындыгында бизде Сокулукта көп кичи ишканалар. Ооба, негизи эле өзүңүз айтып калдыңыз да, ишканалар ачылып атат, бирок жумушчулар, анда иштеп турган адамдардын саны аз болуп жетпей атат депчи. Бул багытта иштер кандай жүргүзүп атасыздар? Бул багытта атайын биз биринчиден ваканттык местолорго жумуш издегендерге деп туруп атайын иш-чараны уюштуруп атабыз да. Жылына 1-2 жазда бир, күздө бир атайын ушундай ваканттык местолорго жумуш издейбиз деп туруп жарыя берип туруп, жазда бир, күздө бир иш-чара өткөрүп атабыз. Шопок шаарында, Сокул администрацияда ошол жерде уюштуруп атабыз. Эгерде да учурдан пайдаланып айтып коеюн, эгерде иштейм деген жарандарыбыз болсо, ар бир жарандын өзүнүн кесибине жараша жумуш таап берүү үчүн биздин Сокулук районундагы социалдык өнүктүрүү башкармаларына кайрылса, сиздердин адresиңерге каршы кызмат таап беребиз. Андан сырткары мен сизге чоң ишканалар деп айткандай, кичи тигүүчү ишканаларыбыз дагы көп. 150 орунду, 50 орунду, 100 орунду ачкан ишканалар да толтура. Аларга да ушундай жумуштукка муктаждык. Андан сырткары биздин Шопоков шаарында Кош тамчы деген кагаз өндүрүш ишканасы ачылган, Деташ деген мула мой ишканасы ачылган, Биявит деген дары иштеп чыгарыш ишканасы ачылды. Майшылар, аларда да жумуш орунду, жумушчулар жетишпейт ал жерде. Келсин биз кандай болсо жайгаштырып берүүгө аракет кылабыз. Эгер атайын кесиптик иштер, жумуштар болсо, аны окутуп дагы жардам бересиздер да. Болот, жакшы айтып өттүңүз, жакшы суроо. Мына биздин заммасал деген жанагы швейный цехте бул ошонусу да бар. Биринчи көчүттө 20 миңден 30 миңге чейин эч нерсе билбеген жаран келсе дагы аны окутуп, ошо даярдап, 1-2 ай даярдап, айлыгын төлөп окуп туруп, андан кийин иштеп, иштесине жараша кызматтын акысын алат ал жерде. Эң сонун. Негизи эле баарыбыз жакшы билебиз, бул ички миграциянын көптөгөн көйгөйлөрү, жана адамдар көчүп келген бул сиздердин Сокулук районунда да. Ошого карабастан сиздерге жумушчулар жетпей калгандыгы бул өтө таң калыштуу. Эми өтө маанилүү болгон бул албетте сөзсүз түрдө социалдык тармакка кеңирээк токтолуп өтсөк да. Быйылкы жылы жаңы мектептер, бала бакчалар, же болбосо оорукана, бейтапканалар ачылды, ФАПтар ачылдыбы? Ушул багыттагы жагдайыңыздар кандай? Бул боюнча айтып өтсөк, чындыгында жана башында сиз айтып өткөндөй, ички миграциянын бардыгы биздин Сокулук көпчүлүк бөлүгү Сокул районунда жайгашкан. Ошол себептен биздин шаарга жакын айылдарыбызда, мына Манас айылында, Комсомольский айылында, Леснойдо, ол жакта Кожомкулда, Сокулукта, Сары Өзөндө чындыгында мектептин кубаттуулугунан 2 эсе көп окуучулар окуйт. Мисалга алсак 250-300 орунду мектепте 600дөн бала, 1000 орунду мектепте 2000ден бала окуган жерибиз бар. Кээ бир мезгилде 300 мен окуган жерлерибиз да бар. Буну ачык айтыш керек. Негизи мына Кожомкул айыл өкмөтүндө 12-13 жылдан бери бүтпөй турган 750 орунду мектебибиз бар болчу. Былтыркы жылы аябай катуу аракет болуп, өзүбүздүн президенттин көзөмөлүндө болуп атып, быйылкы окуу жылын ачып бердик аны. Эң жакшы. 750 орун мектеп ачып бердик. Ошол менен чечилип кеткен жок, бирок дагы бир жер даярдап атабыз, ал жер ачылат. Ошол эле мезгилде Кожомкул айылында ВОС-2 деген дагы жаңы конушубуз бар. Ал жерге дагы жакын күндө мына атайын Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын темилгеси менен ошол жерге 700 орунду мектепке капсула салынды. Ал дагы Кудай буйрса, мынабу 2026-жылы окуу ачылганга бүткөрөбүз деп катуу жумуш жүрүп жатат мезгил. Андан сырткары Күнтү айыл аймагындагы шаардын чекесиндеги айылыбыз. Бул жерде бала бакчага аябай муктаждык чоң эле. Бул жерде 150 орунду бала бакчасы ачылып, бүгүнкү күндө иштеп жатат. Андан сырткары мына мамлекет мурда мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен бала бакчаларды кайтаруу боюнча аябай жакшы жүрүп, бизге азыркы күндө 4 бала бакча кайтарылып алынган мамлекетке.
ошол бала бакчаларда ремонт иштери боюнча сметалар, проекттер даярдалып атат. Бул дагы 26-жыл буларда бүткөрүп беребиз. Андан сырткары мына Манас айылыбыздагы мектепти айтып өттүк. Бул жерде дагы мектеп аябай муктаждык чоң болчу. Бул жерде 500 орунду мектеп бүткөрүлүп, быйылкы жылы пайдаланууга берилди. Жакшы. Мына жаңы пахта менен төмөнкү чүйдө бизде ушул жерде азыр бала бакчага муктаждык аябай чоң. Бул жерде жеке менчик бала бакчалар бар. Швейный цехтер дагы жана кулбуроздуку дагы бар бала бакчалар алып барышат. Бирок мамлекеттик да 1-2 бала бакча бар. Атайын мамлекет кайтарып алынган ремонт талап кылынат. Бул боюнча проекттер даярдалды. Мына 26-жылкы бюджет менен аларды ремонт кылып беребиз деген ойдобуз. Андан сырткары балдардын жайкы эс алуусу боюнча дагы атайын бизде Эделбейс деген эс алуучу лагерь бар. Лагерь бар болгон, бирок талканып жок болгон, бирок менчиктештирилип кеткен болчу. Аны дагы мамлекетке кайтарылып берилип, азыркы күндө айыл өкмөт тарабынан жергиликтүү бюджеттин эсебинен 5 миллион акча каражатын сарптап, аны дагы биз тосуп, суусун чыгарып даярдадык. Быйылкы жыл менен аны дагы бүткөрүп, быйылкы окуу каникулга аны дагы иштетебиз деген ойдобуз. Бейтапканалар же болбосо ооруканалардын абалы кандай? Азыркы күндө ушу бизде быйыл 4 фапты ачып пайдаланууга бердик, 4 айылда. Атайын фонддор менен жергиликтүү бюджеттин жардамы менен кылып 4 фапты жаңы куруп пайдаланууга берилди. Андан сырткары дагы фонд менен ошо Күнтү айылына 100 пәтерлүү аз камсыз болгон үй бүлөлөргө квартира бүткөрүп аларга таркатылды. Ошол жерде дагы фап, спорт площадкасы менен алып социалдык шаарча бүткөрүп, баары толук кандуу менен алып бүткөрүлүп тапшырылды. Ал эми больницабыз эми дагы эле жанагы сырттан келген мигранттардын эсеби менен тейлөөгө аябай муктаж. Анан больницабыз эми жакшы эле, өтө начар эмес, бирок чачкын жайганышып калган жерибиз бар. Бирок ал боюнча дагы жаңы долбоор даярдалып, жогорку кеңештин төрагасы да барып көргөн. Ал жерден быйылкы жылдан документтерине кирип, ПСДсы даярдалса, анда жаңы бир заманбап талапка жооп берген стандарт больница курабыз деген ниеттебиз. Быйыл башталып калыш керек. Документтер, проекттери бүткөрүлгөн булар. Бул боюнча кетип атат. Ошол негизинен. Ошол эле биз айтып аткан мектептерде мугалимдер жетиштүүбү, ошол эле бала бакчаларда тарбиячылар, ошол эле ооруканаларда дарыгерлер жетиштүүбү, Бишкекке жакыныраак жайгашкандыктан мен ойлойм мындай көйгөй бөлөк райондорго салыштырмалуу сиздерде азыраак болсо керек. Жок, бизде дагы бар бул көйгөй. Биздин алыскы тескерисинче биздин алыскы айылдарыбызда мугалимдик тартыштыгы жок. Аларда жетиштүү. Ал жерде себеби ал шаарга жакын эмес да. Наоборот, шаарга жакын мектептерибизде, шаарга жакын ооруканабызда адистин жетишпештиги бар. Себеби алар шаарга жакын башка жумушка кетип калат да, ал жерде көп жерде жетишпейт. Биздин шаар больницабызда адистер, врачтар көп жетишпейт. Ылдыйкы зонада мына жаңы пахта, төмөнкү Камышановкада фаптарда врачтарыбыз жетишпейт. Ал жерде медиктерибиз аз, мугалимдердин тартыштыгы байкалат. Ал эми тоого жакын Төш булак, Сааз, Асылбаштарда наоборот мугалимдер кезекте турат ал жерде. Айлес Акжигит, жанда ушул көйгөйдү чечүү үчүн кандайдыр бир кызыктыруучу материалдык жактан сиздер тараптан иштер жүргүзүлүп атабы? Ал боюнча мына дагы эле ошодон пайдаланып дагы айтып кетемин. Эгерде жаш адистер келип биздин районго иштейбиз десе, светине, квартирасына, башка көмүрүнө, социалдык төлөмдөрүнө жергиликтүү бюджеттен биз колубуздан келген жардамды беребиз. Кимге кандай муктаждык болсо жардам беребиз. Эң негизи бизге ошол туруктуу иштеп берген жарандар болсо, ошо бүт баарына жардам беребиз ошол нерсе. Келип иштеп кетсе болот бизге. Мындай көпчүлүк жерге барсам, бирок мындай үй курганга участок деп сөйт, бирок азыр андай мүмкүнчүлүктөрүбүз жок, ачык айтып коюш керек. Бирок убактылуу жашаган квартирасына, көмүрүнө, социалдык төлөмдөрүнө жардам беребиз аны. Жакшы. Инфраструктура тармагына кичине токтолуп өтсөк, быйыл негизи жолдор канча километр оңдолду, кандай бул багыттагы көйгөйлөрүңүздөр жаралып атат, жарыктандыруу маселелери боюнча, таза суу маселеси чечилип атабы? Жолдор боюнча быйыл аябай жакшы жумуш жүрдү Сокулукта. Өзүңүздөр чоң мына Сокулук Күнтү жолу да башталды, чоң 4 тилкелүү болуп, ал бүтүп Малоодуна жетейин деп калды. Ал жетсе, ал чоң жол бүтөт. Ал бүгүнкү күндө 6,5 километр проекти каралган ал бүтөт. Андан сырткары биздин районубузда быйыл 34 километр 500 метр жер асфальт төшөлдү. Бул республикалык бюджеттен транспорт министрлиги тарабынан. Андан сырткары 7 километрдей
жөө жүрүмсү үчүн тротуар да жасалды. Ал эми жергиликтүү бюджеттен дагы 12 километрден ашык жерлер асфальт жолдор асфальт төшөлдү. Жергиликтүү маанидеги жолдорго 7 километрдей тротуар жасалды бул жерден. Ал эми 2026 жылга дагы генералыбыз Камчылык Ташайчын тапшырмасы менен Чүй облусунда бүт бардык республикалык маанидеги жолдун баарын асфальт төшөлсүн деп тапшырмада коюлган. Бул боюнча документтер турулуп атат. Буларды бүтүп калыш керек деген ойдобуз. Ал эми алыскы айылдын ичиндеги ички жолдорубузда бир аз көйгөйлөр бар. Негизинен жанагы центрге жакын айыл өкмөттөрүбүздө бюджети жакшыраак, аларда көпчүлүк көчөлөрдү кезек менен асфальт төшөө иштери жүрүп атат. Ал эми алыскы мына Төмөнкү Чүй, Жаңы-Пакта деген Кайназаров айыл өкмөттөрүбүздөгү бюджети дотация турган азыраак болгондуктан алардыкы бир азыраактан төшөлүп калып атат да. Бирок эми азыркы күндө жаңы губернатор да келди, эми атайын президентибизге жаңы көйгөйлөр жеткирем, ички жолдорду да төшөп берүү боюнча аракет кылабыз деп бүгүнкү күндө бүт бардык жолдордун тактап атат. Кайсы километр жол шагыл төшөлгөн, канчасы асфальт бар, канча эскилиги жеткен тактап эми кийинки жылга анда карайбыз деген ойдо болуп атат. Таза суу маселеси. Ал эми таза суу боюнча көпчүлүк айылдарыбызда негизинен суубуз бар, бирок эскилиги жетип калган түтүктөр. Көпчүлүк мерде жарылып, алмаштырып, жарылып которуп келебиз. Бирок биздин Сокулук району боюнча жалпы бардык айылдарда десек де болот. 26 айыл. Эми 26 айыл дегенмен 26 проектибиз, бирок бир система менен суу чыга турган 2-ден 3төн айылыбыз дагы кирип кеткен да. Ошондо 26 айылыбыз Азия өнүктүрүү банкы менен планга киргизилген. Быйыл 26-жыл булардын проектиси бүткөрүлүп, негизинен курулуш иши башталыш керек. Биздин кыргыз бирок көйгөй айтып койсок, чындыгында проект институттар, адистер проекти чызган жарандар неме институттар аз болуп атат. Кыргызстан боюнча 3-4 чоң эле проект чызгандарыбыз бар экен негизинен. А тендер берген, Азия өнүктүрүү банк аркылуу берсе, Сокулуктагы жалпы эле айылдарды таза суу менен камсыз болуш керек. Бирок негизгиси бизде Сокулуктун центринде мына канализация маселеси оорураак. Ушуну биротоло чечип кетели деп мында сүйлөшүп атабыз. Центрден биз Шопоков, Гавриловка, Сокулук, Сарыөзөн айыл өкмөттөрүн бириктирип, бир система менен тазалоо, очистный сооружение куруп, ушуну алып кеткенге аракет кылып атабыз. Азыркы күндө мына президентибиздин тапшырмасы менен бийиктик арасында үйлөр бүт ошондой гик катары курулуп атпайбы? Ошондо биздин ошонун алкагында бизде дагы азыркы күндө 60 гектар жер гикке өткөзүлүп берилип, көп кабаттуу үйлөр курулуп башталды да. А Сокулуктун центрине дагы азыр 30 гектар жерге башталган. Бул үйлөр бүтсө, канализацияга маселе жаралат. Бул боюнча ошону да карап атабыз. Таза суу боюнча маселе бир жакын күндө болбосо дагы бир 2 жылдын ичинде таза суу көйгөй байдыгы чечилип калат деген ойдобуз. Жарыктандыруу, кечки жарыктандыруу, шам чырактар боюнча негизи эле Сокулук тарабында көйгөйлөр барбы? Ушу боюнча айтып келишет да. Жарыктандыруу бар. Негизинен бирок көпчүлүк көчөлөр баардыгы эле жарыктанды, центрге жакын айылдардын бүт баары жарыктанып бүтүп калды. Айылдын ичиндеги чоң көчөлөрдүн баары жарыктандырылган, бирок кичи көчөлөргө кээ бир жетпей калгандар бар. Бирок айылыбыз жанында чачкын жайланышып, жан коңучта болгон себептен ошол гана көчөлөргө жетпей атат. Бирок ал бүт баары тапшырмалар коюлган, бардыгы чечилет жакын күндөрдө. Жанагы каражатка жараша аракетти кылып атат бүт баары. Дагы бир өтө маанилүү тармак бул албетте маданият, спорт. Кыргызстандыктардын көбү эле жакшы билет, ушу Сокулук районунда эң чоң көйгөй бул маданият үйү болуп келген. Чечилип атабы? Маданият үйү чындыгында бирок жакшы маданият үйүбүз бар. Чоң, типовой, талапка жооп берген, бүт шарты менен курулган. Бирок ошо ремонттоо иштери бир аз эскилиги жетип калган. Ал жагын моюнга алышыбыз керек. Жылытуу системасы начар болчу. Элибиз келгенде кыштын бирок былтыркы жылы жылытуу системасын чечип, жакшы залыбыз жылып, кыштын күндөрдө иш-чара өткөргөнгө болуп калды. Ал эми жалпы ремонттоо иштерине каражат бөлүнүп, министрлик тарабынан азыркы күндө ремонттоо иштери жүрүп атат. Маданият центрдеги чоң маданият жүрүп жатат. Бул маданият министрлиги тарабынан жүрүзүлөт? Маданият мамлекеттик бюджет тарабынан жүрүзүлүп атат бул. Жакшы. Айыл жерлеринде маданият үйлөр барбы, китепканалар иштеп атабы? Анан бизде спорт боюнча да айтып калдыңыз. Эми спорт боюнча биздин чоң Сокулуктун борборунда эң чоң стадионубуз бар болчу. Бул стадионубуз 2019-жылы ушу башталып, бирок ошол боюнча курулуш токтоп калган болчу. Анан бул боюнча Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы генерал Камчылык Ташайчын кайрылуулар болуп, ал киши өзү барып,
2024-жылдын этегинде октябрь айында барып көрүп, стадионду жаңы куруп берип, жаңы спорт залда куруп берүү боюнча атайын убадасын берип келди эле. 1 жылга жетпестен ошол стадион жаңыланып, талаптагыдай болуп, аябай жакшы бүтүп, быйылкы жылы октябрдын 9-unda 1 жылга жетпестен өзү барып ошол ачып берди. Стадиондагы, спорт залда бүтүп, бүгүнкү күндө элге кызмат кылып атат. Аябай жакшы болуп иштеп атат азыр. Албетте. Жакшы иштеп атат. Ал эми спорт айылдарга, кичи спорт аянтчалардагы азыркы күндө керек жери даяр айылдардын бардыгына спорт аянтча курулуп атат. Былтыркы күндө 6 спорт аянтча, футбол ойной турган аянтча курулуп бүткөрүлүп тапшырылды. Бүгүнкү күндө дагы жери даяр, мына эгерде сокулуктардан да жери даяр, муктаж жерин болсо документтерин алып келсе, 2026-жылы сөз бүткөрүп беребиз аны. Бүтөт ал нерсе. Негизи ошо биз айтып атпайлыкпы, спорт аянтчалары деп, ушул багытта спортту өнүктүрүү боюнча, маданиятты өнүктүрүү боюнча жалпы мамлекет тарабынан эмес, өз ишкерлер дагы, ички ишкерлер менен дагы жергиликтүү калыптан чыккан. Биргеликте иш алып барып келесиздерби? Себеби бул дагы өтө маанилүү да. Эми мындай жанагы сиз айткандай эле биздин калкыбыз дагы жыш жайланышкан районда. Ооба. Ошол себептен деле негизинен спортчулар, маданият кызматкерлери бизден көп жакшы эле чыгат. Ооба. Бюджеттен колунан биргеликте иш алып барып, бюджеттен колунан келишинче жардам берип келебиз. Футбол менен ойногондор бар, күрөш боюнча, башка чет мамлекетке келген спортчулар аябай эле көп. Ийгилик жараткандар дагы бар анын ичинде. Ошол менен мамлекет тарабынан азыраак колунан келген жардам берсек, бирок ишкерлер тарабынан да бир демөөрчүлөр таап бир жардам берген аракет үстүндө иштейбиз дайыма эле. Булар сыртта калтырбаганга аракет кылабыз. Бул эми мамлекеттин жүзү, дайыма мамлекетти жакшы тарабынан көрсөтүп келген инсандарыбыз деп ойлойм аларды. Эң маанилүү мынакей 2 жумадан кийин 2026-жыл келатат. Келерки ушул жаңы жылга карата кандай иш пландарды бүгүнкү күндө мерчендеп жатасыз? Эң маанилүү деп эсептеген. Эң маанилүү деп эсептеген биз биринчи кезекте билим тармагын сапатын көтөрүү боюнча мына окуу жылда жаңы жыл келгенден кийин жыйкы окуу жылын жыйынтыктоонун аракет кылабыз да. Ошондуктан азыр келаткан окуу жылын жыйынтыктанган окуучуларга билим сапатын көтөрүү боюнча сентябрдан башталган. Бирок жанагы күлүк тил акырында финишке жеткенде сыйлыгын берер сыяктуу мектепти бүткөндө билим сапаты 2026-жылга бүткөндө мектеп бүткөндө билим бааланат эмеспи. Ошол себептен билим сапатын көтөрүү боюнча ар бир мектеп менен ар бир окуучу менен иштөө боюнча талаптар коюлуп атат. Андан сырткары мына жумуш орун түзүп эле койбостон жумуш элибиз эмнеге муктаж? Мынабы жана айыл чарбасы айтканда айтпапмын, сандан сапатка өткөрүү боюнча дагы мамлекет аябай катуу көзөмөл кылып атат. Биздин уйду дагы, койду дагы, жылкыны дагы ошол эле тойту беребиз, ошол эле дары чөптүн баарын беребиз. Бирок базарга келгенде баасы арзан болуп атат. Ошондуктан сапаттуу азыркында өгүздөрдү алып келип, букаларды алып келип, бүгүнкү күндө атайын жанагы эле мен айткан сокулук, племхоз деген ошол жерде алып келип, үрөн өндүрүү, урук өндүрүү боюнча ал жерден берип атабыз. Анан буну баса белгилеп коеюн дагы, бул азыркы күндө жалпы уруктандырууну бекерге бергизип атат мамлекет тарабынан. Ошол биздин Сокул районунда өндүрүп берип атат ушул нерсени. Алып келип бүт Кыргызстан боюнча пайдаланса болот. Андан сырткары жана үрөнчө мамлекет баягы бирдиктүү жерлерди кооператив түзүп берип атабыз дегенде бир топ жарандар жаман көргөн, бирок үрөндү биз башка мамлекеттерден сатып алчубуз жекеси кымбатка. Мына акыркы жылдары, быйылкы жылы бүт бардыгын үрөндү биздин өзүбүз камсыздап бердик. Биздин үрөн чарбаларда азыркы күндө баарында үрөн бар, үрөндү өзүбүз өндүрүп атабыз. Мурунку сырттан алып келген үрөндөр андай бүт арзан. Андан сырткары мына жашыл жемиштердин пияз дейин, болгарский уруктары өндүрүлгөн эмес. Бул боюнча ушуну өндүргөн дагы ишке ачтык быйыл. Ушуну атайын биздин институт тарабынан даярдалып көрүп, Актеш өзү барып ачып келип, Корей фонду менен биргеликте ачтык. Ушуларды сандан сапатка өткөрүү боюнча үрөндөрдү ушу дыйкандарга туура түшүндүрүп, айыл чарбасындай сапаттуу жака көбүрөөк көңүл буруу боюнча санын сапатка өткөрүп, малды да кошо өткөрүп атабыз. Ал эми ишканаларды ачууда иш орун, жумуш орун менен көп түзгөн менен жумушун тартканда биз элибизге пайда бере турган бир ишканаларды ачуу боюнча аракет кылып атабыз. Ылдыйкы жана мен айткан сизге ылдыйкы зонада жашыл жемиштерин сактап бере турган ушул ишкананы көбүрөөк ачышыбыз керек болуп атат. Ушул негизинен
анан билим dışı мектептерге, бала бакчаларга көбүрөөк басым жасайбыз деп атабыз. Быйыл планда көпчүлүгү андан сырткары мына курултайга делегаттарга шайланып кетем. Элибиздин ичинде көбүрөөк маселе болот да. Ооба. Көпчүлүк маселе 50-60% көбүнчө бизде ушу мектепти көбүрөөк маселе кылып социалдык багытта болот. Бала бакчаны көбүрөөк көтөрүп атат. Анын себеби дегенде бүт баардыгы иштейбиз деп киши ара келгенден кийин балдарын бала бакчага тапшырып койгон өздөрү жумушка чыгыш керек болот экен. Негизинен ушулар болот. Бала бакча, мектеп, өнөр жай кайра иштетүүчүлүгү аракет кылабыз деген ойдобуз. Рахмат. Сизге эркин микрофон берейин. Жалпы көрүп аткан ушу Сокулук районунун тургундарына келе жаткан жаңы жыл боюнча каалоо тилектериңизчи, айтылбаган сөздөр болсо кайрылып кетсеңиз болот. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, анын ичинен Сокулук тургундары, жалпыңыздарды ушу келе жаткан 2026 жаңы жыл менен куттуктайбыз. Ошол менен бирге эле районубузда жетишкенди, жалпы эле мамлекетке жетишкенибиздин бул эң негизги сиздердин да биримдик ынтымагыңыздардын баардыгыбыз бир жакадан баш чыгып, бир жеңден кол чыгарып иштегенибиз ушул биздин ийгилигибиз деп ойлоймун. Кимибиз сөзсүз эле кызматта эмес, үйдө олтуруп дагы туура багыт берип, туура сөздү айтып койгондо биздин мамлекетибиздин түптөлүшүнө, мамлекетибиздин өсүшүнө койгон салымыбыз болот. Дайым биримдикте, ынтымакта иштесек, сөзсүз биздин Кыргызстан өнүгөт деген ойдобуз. Баарыбыз заманыбыз тынч болсун. Келе аткан 2026 жылда баардыгыбызда ийгиликтер жара беришине чын дилден тилектешмин. Рахмат. Сиз дагы убактыңызды бөлүп бизге келип быйылкы 2025 жылдагы Сокулук районундагы аткарылган иштер боюнча кенен маалымат бергениңизге ыраазычылык билдирем. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен ийгилик. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламат болуңуздар.